Коёндун этин жесе болобу? Мен билгенимден чоң фирмаларда мына Өзбекстанда бар, жаңы ачылды. Казакстанда бар, ошо коён этин боюнча чоңураак фирмалары бар. Коёнду эме кылышат, атайын өсүрүшөт, көбөйтүшөт, этин сатышат. Коён негизи, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, адал нерселерди жегендигине байланыштуу таза жаныбар. Чөп, сабиз дагы жана башка деген нерселерди, жеңил нерселерди, айтор кандуу нерсени жебейт да, бул кийикти улап жебейт. Кийик сыяктуу эле коён эк мындай таза жаныбар болуп эсептелет. Кийик жеген чөптөрү бар, жашылча жемиштерди жейт. Ошондуктан адал бул коён эк дагы адал болуп эсептелет. Союу маселесине маани бериш керек бүгүн. Мисалы ошол заводдордо балким кандай союлат, бычагыга бисмилаллаху акбар деп жазылып койгонбу, же жөн эле аппаратура келип моюн кесип атайын жүндөрүн тилип туура базарга барып айдайбы, бул маселелерин караш керек. Мисалы 8 адам 10 адам коюп койсо бисмилаллаху акбар деп союп турса, буга жете турган нерсе жок. Мисалы бисмилаллаху акбар деп башына эле алып коюш оңой эле, 8 адамга 10 адамга мисалы 50 000 сомдон айлык берип койсо, ошол союп турса, калган жерин аппаратура кыла берет өзү, техника кыла берет, өзү терисин шыла берет. Ушул жаатын ойлонуш керек. Кыргызстанда дагы кылыш керек бул ишти. Мисалы үчүн коёнду көбөйтүп, коён эти көп базарларда, көп дүкөндөрдө мен кезештире бербейм. Ошондуктан мына Орто Сай базарда кээде көрүп калам коён этинин эти деп, бирок орустар сатып отурган болот. Эми орустун колунан коёндун этин жеш маселе жаратат да. Ошон үчүн ушул коён эти болобу, башка эттер болобу, союш маселесине сөзсүз түрдө бисмилаллаху акбар деп союш керек. Буга далил Аннас ибн Малик радиаллаху анху, Бухари Муслимде хадис келет. Аннас ибн Малик радиаллаху анху ушу достору менен ушу жаш кезинде неме коёнектер эми жүрөт экен ошол учурда. Кадимкидей жапайы коёнектер жүрөт экен. Бирөөсүн кармап алдык дейт. Кармап алып өзүнүн атама алып келдим дейт. Атам ошол сойду, атайын тыгы бар эме менен союп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы эттен барып жеткизип берген деди. Мен дагы алып барып бердим, пайгамбарыбыз ооз тийди дегени. Пайгамбарыбыздын алдында дагы бир канча сахабалар, башкалар дагы жегени тууралуу, пайгамбарыбыз каршылык кылган эместиги тууралуу дагы рываяттар бар. Айтор коён эти халал экен. Ошо союш маселесине маани берсек, иншалла нур үстүнө нур болот. Жакшы болот. Анан этият болуш керек эт маселесинде. Этият болуш керек мусулман бир туугандар. Арзан эт экен деп итпи, эшекпи бардык нерсени союп ушул шаурмасына башка шаурмада дагылар шектүү да көбү мени билишим боюнча. Угушум боюнча дагы, көрүшүм боюнча дагы шектүү. Ойлонуп жебесең азыр арам маселесине аралашып калыш өтө эле оңой болуп калды да. Бүгүн памятим жаман дейт. Биринчиси эркек болсоң кыздарды көп карайсың. Ушул биринчи себеп. Экинчиси жеп аткан лукмаң. Ушул лукмада 70-80% эт маселеси кетет да. Себеби көп тамактарга эт кошулат. Этти бисмилаллаху акбар деп сойбосо эле арам болуп калат да, мисалы үчүн. Ошон үчүн бүгүн шектүү көп жерлер. Памятиң жамандык ушул эт жегиш маселесине маани бербейсиң жегениңе. Биринчиси көп кыздарды карап коесуң, Үчүнчүсү күнөө себеп. Төртүнчүсү кабырдагы таштарды, жазууларды окуйсуң. Ошол себеп. Ушул эле себептер кыздар маселесинде дагы бар. Память жамандык ушундан. Анан мени кыйнабайт да бүгүн адамдар память маселесинде. Мени кыйнаш керек. Көп китеп окуш керек. Бир жылда 5 китеп окуп бүтүрдүңбү десең, жок дейт. Анан албетте сенин мээң памятиң жаман болот. Себеби бир жылда 5 китеп окубасаң. Сөздү айлантпай сөздү кыска кылайлы, урматтуу мекендештерим. Коён этин жесе болот экен, халал экен. Бул теманы жабыш керек.